Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, мен мына баардыгыңыздардай эле бүгүн эртең менен ушундай бир канча активисттер азыркы учурда мына тергөө иштери жүрүп атат. Үйлөрүнө тинтүүлөрү боюнча да биз видеолорун көрдүк. Ошол боюнча кандайдыр бир тынчсыздануу бар. Бирок бул укук органдарыбыз ушундай айтып атышат. Ушундай маалымат болуп атат. Булар уюшуп алып, кандайдыр бир жаңы бир төңкөрүш, башаламандык, тартипсиздиктерге уюштуруу иштеринен ошону алдын алуу боюнча аракет деп атышат. Биз баардык фактыларды биз күтүп туралык. Бирок мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтып коеюн, урматтуу кыргызстандыктар. Демократия деген эмне? Демократия деген бул таза, ачык, айкын шайлоодо ээн эркин ушул ар бир жараныбыз, баардыгыбыз катышып, жумурай журт элдин арасынан сурулуп чыккан бир таза ишеним көрсөтүп, бир лидерди шайлоо. Ушул мамлекетти жетекте деп ишеним көрсөтүү, мандатын тапшыруу. Бул президент болобу? Президент жалпы элдик шайланган мамлекет башчысы, анан албетте биздин жогорку кеңешибиздин курамы. Жогорку кеңешибиз боюнча да айта турган болсок, бул мына билесиздер, эң прогрессивдүү скандинавиялык системаны, мына преференциалдык добуш берүү системасында киргизип туруп, мына партия десең партиясынын ичинен дагы тандап, бир мандаттуу округдардан да тандап алган. Мына айтор, мен ушул жаш кезимде күрөшкөн, эңсеген, бүткөн, ошону талап кылган баардык ушул система азыр ишке ашып, орноо мына биздин конституциябыз менен жашап атабыз. Урматтуу биздин кыргызстандыктар. Анан бир менин эски бир коллегаларым мурункудай эле ушул деп эле любой бийликтин бир чечимдерин жактырбай эле, каршы чыгып эле, бул бир эми каршы чыгып эле койсо бир жөн. Жок, бурмалап, туура эмес маалыматтар таратып, анан кийин демократияны булар ушундай бир көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы келет. Бул демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби? Бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар, жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ошол несостоявшееся государство деп да коет, failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар. Мына азыркы учурда бизде демократия бар, мамлекет бекем, ушундай бир эл шайлаган биздин жетекчилик конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык жанагындай чечимдерди кабыл алууга укуктуу. Бул ар бир мамлекетте ошондой тартиптүү мамлекетте ушундай, конституция боюнча тартип ошондой. Ошондуктан биз баардыгыбыз азыркы учурда мен суранам, азыр ишеним көрсөтүшүбүз керек. Элдин кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгында мына эбегейсиз чоң иштер жүргүзүлүп атканын баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Бирок бул 10дон бири эле гана, 100дөн бири эле гана деп айтсак болот. Анткени пландар өтө кенен, өтө жакшы. Баардыгы биздин мамлекетибиздин келечеги мына эмки жылы, мына азыр буюрса ушул чек араларыбызды тактап, ушул тынчтыкты орнотсок эле баардык жактан өнүгүү, чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Жанагындай бир башаламандыкка, тартипсиздикке чакыргандарды ээрчибегиле, ишенбегиле. Мына мен ошолордун арасынан көрүп, кечээ күнү да шылдындадым ал кишини. Мамбетчунус Абылов деген мына биздин агабыз. Ал ошол Акаевдин учурунда ошол эң бурмаланган, эң ыплас шайлоолорду, референдумдарды уюштуруп жүргөн БШКнын төрагасы ошол. Кеңешбек Дүйшүбаев, эми мен калгандарын айтпай эле коеюн. Эми ошол шайлоодо мына Равшан Жээнбеков өзү койду эле талапкер болуп. Мына элибиз Равшан Жээнбековду шайласа, биз деле ошол Равшан Жээнбеков давай жетекте, башкар, алып бар бизди жакшы жашоого деп биз азыр үндөп турмак элек. Бирок элибиз ага 0%, 100дөн 19, 1%ке даже жеткен жок. Эми ошол киши азыркы учурда эми кандайдыр бир өзү деле уялбайт беле?
Ошондуктан азыркы учурда демократия бар, мамлекет күчтүү, тартипти орнотот, элибиздин бейпилдигин камсыз кылат. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарга жакшы тилектер менен азыр негизгиси биримдикте бололук, анан өнүгүү жолуна түшөлүк деген ишенич менен сиздерди терең урматтаган элдим. Рахмат.